Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге кайрадан мондай жалаң кочкорлорду көрсөтүп беребиз. Ортодо мына өтө керемет кочкор турат. Анын эки пробник баласы жана бул жакта бир 6 тиш кочкор бар. Мына 6 тиш кочкор. Мынагы өтө сулуу кочкордун эки пробник баласы сатылат. Анан бул кочкор боюнча түшүндүңүздөр окшойт. Ал жагын жекече чалап сүйлөшөсүздөр. Кандай сатат, сатабы, сатпайбы, кыскасы номер калтырабыз. Ошо номерге чалып, могу кочкор боюнча ошояктан сурайсыздар. Любой суроодучу. А мен мына кочкордун пробник козулары боюнча сөз кылайын. Ээси Алтынбек агабыз. Бул Жети Өгүздүн Светлая Поляна деген айылынын тургуну. Мына ушундай койлорду багып атыптыр. Мына пробник козулары. Биринчи мына тектүүдөн тектүү болот деп сурап коем. Мына кочкоруңуз боюнча Алтынбек байке бир айтып коюңузчу. Муну биз тилектен алабыз, тилектен алып козу кезин алабыз. Скульский принциптин баласы деп берген бизге. Машалла. Бул 4 тишпи? О, 4 тишке эм өттү. Эм өттү. Машалла. Бул выставкага караколдуна чыкканда көргөнбүз. Былтыр эки тишинде да көргөнбүз. Анан мына пробниктер да? Бул экөө пробниктер. Машалла. Ушул азыр конкреттүү түрдө ушул экөө сатылат. Ушул экөө сатылат. Болду. Бул кочкор боюнча өзүңүздөр сурайсыздар. Кызыккандар болсо, кочкорго кызыккандар болсо, бул Алтынбек байкебиздин телефон номерине чалыңыздар. А мунулар сатып алам дегендер болсо, аягына чейин көрүңүздөр. Бул канча айлык козусу? 3 айлыктар. Эркек. Мына кулак баш, кулактын формасы өтө идеал жайгашкан. Гарбаносу бар, стандарт. Бели узун козу. Мына көкүрөктөрүн көрүп алыңыздар. Куйругун бир рет көрсөтүп коеюн туугандар. Мына открытый зеркальный куйрук экен. Бирок мына сонун куйруктардын бири светло рыжий. Мунун энеси светлыйбы? О, энеси. Машалла. Канча айлык дедиңиз? 3 айлык. 3 айлык коз. Сүттөн бөлүндү уже. Булар жаңы эле бөлүндү, 10 күндөн өтүп калды. Машалла. А бул козусучу? Бул дагы мына кулагы канча сантиметр? 21-22 чыгып калат булагы. Машалла. Мына көлдүктөр дуагында кулак сурайсыздар, кандай сиздерде? Мондай кулак эле жайылып кеткен көлдө. Тектүүнү кошсоң тек түшөт турбай. Машалла. Бул канча айлык шеф? Бул да эле 3 айлык. Мындан бир жумага улуу да. Бир эле жума айырмасы. Бир эле жума айырма. Башта айырма деле жок. Айырма деле жок. Бирдей эле кочкор. Биринчи бул туулган, андан кийин бир жумадан бул туулду. Машалла. Мына кочкор 6 тиш, 6 тиш. Бул кандай кочкор бул? Бул красавчиктин линиясы деп алганбыз. 6 тиш. Бул да сатылат. Бул муну иштетип бүттүңүздөрбү? Өзүбүз коштук. Мунун параметрлери канча чыгат өзү? Мунун бою метр. Кулагычы? Кулагы 19-20 чыгат го. Башын бирок жак узун экен, Красавчик линиясы деп алганбыз, бирок балдары жакшы түштү. Төш сонун экен мына. Бели узун кочкор экен. Куйругу разрез менен. Эми как тукум улатуучу кочкор катары иштетилиптир бул жакта. Өңү мына көрүнүп атасыздар мына. Арык экен кочкор. Кочкор арык бул. Мына моюнда жүндөрү. Койлорду азыр деле физический форма жакшы экен. Күз азыр алып 1,5 ай багып, августтун 20-ларында же сентябрдын 1-ине чейин 2 ай багып туруп, койго коюп жиберсеңиздер өтө сонун мезгил болот, толот экен. Машалла. Эми азыр мындай да, дагы барбы сатыкка козулар? Бар козго сатыктар. Аны кимесеңер биякта турат, тартып койсоңор болот. Буларды бүтүрүп кое алам да? Буларды бүтүрүп коелук. Анда мынагы кичинекей козулар боюнча кеп кылайлы. Мисалы мынагы көбүнө кызыктырды окшойт. Мунун баасын канчага коесуз, мунун баасын канчага коесуз дегендей. Мен булардын бааларын 120 деп атабыз, анан алса дагы сүйлөшөбүз. 120 миң сомдон, Мына өтө сонун коз экен. Линиясы принцип болуп кетет экен. Атасы турат, как раз атасынын пробник балдары. Мына өңү да атасынын өзү экен. Мунун кулагы өтө эле эмеден жок, нормадан да жогору болуп кетти. Мына көрдүңүздөр, 120 миң сомдон баалады. Могу кочкордун куйругун көрсөтпөй калдык жана. Мына куйругу туугандар. Машалла, разрези менен. Бул кочкор боюнча сурооду мына Алтынбек агабыздын өзүнө чалып байланышасыздар. Ал эми бул экөөнүн баасын тактадык. 6 тиш кочкор, красавчиктин линиясынан кийим кочкор астыракка тартып турман көрсөтөйүн. Мына шыйрактар узун кочкор экен, бели узун. Ушундай кочкор издегендер болсо, буга дагы кызыгып көрүңүздөр. Аз баасын сурайлы. Баасы канча болот? Баасын 150 деп атабыз. 150 миң сом. Даже 2 миң долларга да жетпейт экен. 150 миң сомго ушу кочкорду бою узун, өңү таза кочкор издегендер болсо, линиясы менен. Мына кочкор дагы бир вариант экен.
Ушуну дагы чалып байланышып сүйлөшүп көрүңүздөр туугандар. Анан мына болор да? Ушулар. Болду. Ошулар. Шеп, мына козулар бир айдап келип бериңиздерчи. Айдап коесуң, Азамат. Азамат козуларды Мына жакта 3 козу кочкор бар экен. Бирөөсү мына жүнү кыркылган, колду кайшы менен кыркылыптыр да бечара. Булар кайсы кочкордун балдары? Бул Макстабанын кочкорунун баласы. Мына байланган. Ортодогучу. Казайын. Мына болчу мына о аркадагы. Булардын өзүбүз баягы кой сатып алганбыз ушу балдарынан. Бер тоскула, бери айдап койгула болду. Мына козгочу. Бул деле ушул энеси менен келген козу, курсакта келген, бирок жакшы короодон алган Бишкектен. Машалла. Şu 3 козу бар экен да, турабы бүгүнкү сатыкта. Мына экөөсү бош жүрөт. Көрдүңүздөрбү? Кармагыла, мени кара. Өт. Ушу козун көрсөтөйлү биринчи. Бул канча айлык козу же? Бул болуп калды го 4 айдан өтүп калды булар. 5 ай десек болот. 4-5 айлыктар. Экинчиси мына ол. Бул бир аз жашыраак окшойт ага. Бул жашыраак бул. Мыночу? Бул да 4-5 ай болуп калды бул. Бул да 4-5 айлык болуптур. Жана Макстабанын чоң кочкордун баласы. Жана Казайын деген. Хажайындын баласы экен, Атасына окшош экен могу да. Көрдүңүздөрбү? Экинчиси мына ол. Булардын балары канчадан болот, шеп? Булардын баларын 45 деп атабыз эми. 45 миң. $500 экен да. Мыналар $500 45 миң сомдон сатыкка чыгып атат. Могулар 120 миңден, чоң кочкор 150 миң. Бул кочкор боюнча өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Атак көрдүңүздөр, өтө сонун козулар чыкты. Дареги Жети Өгүз району Светлая Поляна айылы. Алтынбек байкебиздин экран астынан номерлерине чалып, байланышып сүйлөшүңүздөр туугандар. Кочкорлор жаккан болсо, анда эмесе шашылыңыздар.